Адатта баасы $40 турган джинсы 30% арзандатылган. Акциянын алкагында ар бир кардар кассада көрсөтүлгөн сатуу баасы боюнча кошумча арзандатуу алат. Эгерде джинсынын акыркы баасы $22,40 түзсө, анда көрсөтүлгөн сатуу баасына кандай кошумча арзандатуу колдонулган? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча ойлонуп аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Негизи джинсы $40 болчу. Ал азыр 30% арзандатылган. Демек бир $40 бир джинсы алуу үчүн анын 70% гана акчасын төлөө керек. Демек 40-тын 70%-ын эсептеп алабыз. Себеби ал 30% арзандатылган деп жатат. Ошондуктан 40-тын 70%-ын эсептеп алабыз. 40-тын 70%-ын эсептөө үчүн 40-ты көбөйтөбүз 0,7-ге. Бул 70% дегенди түшүндүрөт. Себеби бул жерде 40-ты алгач 70-ге көбөйтүп, кайра 100гө бөлүүнүн ордуна бул жерде 40-ты 0,7-ге көбөйттүк. Анда көбөйтүндү 28-ге барабар. Демек джинсы азыркы учурда арзандатылгандан кийин $28 түзөт. Бирок аны алганда кассадан $22,40 гана сатып алган. Демек кассада дагы канча пайыз арзандатуу болгон? Азыркы учурда джинсы $28 барабар. $28. Ал 30% арзандатылгандан кийин. Бирок бул джинсыны алганда $22,40 гана төлөнгөн. Дагы канча пайыз арзандатуу болгон, аны аныктоо керек. Ал үчүн $28-ды биз 100%-га барабар деп ала турган болсок, 22,40 канчага барабар деп аныктап алсак болот. Же болбосо бул жерде канча пайызга барабар экендигин 22,40-ты бөлүүбүз керек 28-ге. 22,40-ты 28-ге бөлө турган болсок, биз канча пайызга арзандатылгандыгын аныктай алабыз. Анда бөлүү амалын аткарабыз. 22,40-ты бөлөбүз 28-ге. 22,40-ты 28-ге бөлүүдө бүтүн бөлүгүнөн кичине. Демек биз бөлчөк бөлүгүн кошуп алабыз. Бул жерде 4-тү кошуп алабыз. Анда биз бул жака 0-ду жазып алабыз. 224-тү 28-ге бөлүү үчүн 28-ди көбөйтөбүз. 8-ди 8-ге көбөйтсө 64, 4-үн жазып калабыз. 6-сы көңүлдүү. 8-ди 2-ге көбөйтсө 16, көңүлдүүгү 6 менен 22. Жана бул жерде 0 калат. Демек бул сандардын теңдеси 0,8-ге барабар. Анда бул жерден айта алабыз, $28 джинсыга биз $22,40 гана төлөгөн болсок, анда анын 80%-ын гана төлөгөнбүз. 28-дин 80%-ын гана төлөгөнбүз. Демек бизге 20% дагы арзандатуу болгон. Кассадан дагы 20%-дык арзандатуу менен джинсыны сатып алган.